президент жөнүндө суроо экен. Өзүңүз айткандай тартипти орното аласызбы же сизге үгүтчүлүк кылган жигиттердин жумушка коюп кадр маселеси ушул бойдон калабы дейт. Менин досторум билет өздөрү кандай экенин. Ошол үчүн кээде шайлоого барганда сиз жаман каттуу урушат экенсиз дейт мага. Нааразы болушат да. Элге окшоп эле жакшылап эле сылап сыйпап мактап койбойсузбу, алдап койбойсузбу дейт. Алдай албайм. Алдап барып алып анан көрсөтө албайм. Азыртан баштап айтат. Тартип аябай күчтүү болот. Буну улуумун жакшы билет. Аманат деген түшүнүктү билесиздер, э? Ар кандай бийлик аманат. Мен мисалы бир министр болуп калсам, же өкмөт жетекчиси, же президент болуп калсам, бул бийлик мага берилген аманат. Ал кандай аманат? Мисалы бул жигитти коргоо министри боло алабы, боло албайбы? Карайм, үчөө турат. Үчөөнүн ичинен бирөө мыкты кызмат кыла турган азамат. Бирок мен аны менен жакын мамиледе эмесмин. Бул жигит менен жакын мамиледемин деп, муну билбесе дагы кызматка коюп койсом, бул аманатка болгон кыянаттык болот. Кыянаттык, урматтуу туугандар, өтө оор күнөөлөрдүн бири. Бардык сурак, соолун жообун бүткөндөн кийин акырында аманатка кыянаттык барбы деген сурак берилет экен. Ошондо карасаң, тиги азаптын түбүндө аманатка кыянаттык кылган болсоң, ошол кыянаттыгын күйүп турат экен момундай болуп. Ошону түшүп алып чык дейт экен. Өзүңүздөр билесиздер, ыргытылган таш 70 жылдан кийин барып түбүнө түшөт. Ошону түшүп алып чыгасың. Желкеңе көтөрүп. Чыкканыңда кайра түшүп кетет дейт. Элестеткиле. Бул баягы бульвар менен басып барып албайсың дагы. Не деген оттун арасы менен алып чыгасың. Ошон үчүн коркуш керек. Мына элдин шайлоого болгон укугу дагы бул да аманат. Эгерде эл, сиздер, карапайым калк, биз көрүп туруп, бул жигит өтө ыймандуу, бул жигит өтө таза. Ушул жигит депутаттыкка коюп атат, бул азамат коюп атат. Базары бар, камоктору бар. Базарком да. Курсак да бар, баары бар. Бул көрүп атасыңар, 48 кило чыкпайт. Анан экөөнөн тандап атабыз биз. Эгерде адам деп, инсап кылып, маданияттуу болуп, ушул жигитти тандап алсак биз, бул жигит барып иштеп аткандагы, кылып аткан жакшы сооп иштеринин сообун биз бөлүшүп турабыз. Шарапаты менен. Бул жигит келди дагы 7 жерге тай сойду, казанды асты, баарыбызды муртубузду майлады. Кечинде жинди суудан жакшылап берди. Шайлоо күнү Жусуп баласагынан 2ден берди. Бул барды. Бул баары ошол күнөө иштерди жасап аткан болсо, ушунун күнөөсүнү дагы биз бөлүшүп турабыз. Ишенесиздерби ушуга? Түшүнөсүздөрбү? Мен шайлап койдум болду деп эмес. Жок. Мунун ар бир күнөөсүнү биз бөлүшөбүз. Мына ушуну түшүнгөн коом болгондо биз жакшы коомго айланабыз. Тилекке каршы түшүнбөй атабыз. Бата берип атабыз, бирок Алла укпай атат бизди деп көп угам мен. Батаны кантип берип атабыз? Балдарыбызды үйлөп атабыз. Өкүртө жинди суудан коюп атабыз. Өчөшкөндө уруп атабыз. Анан эки бутунда тура албай калганда, бул жагынан салат куюлуп, бул жагынан чучук куюлуп калганда бата бериң деп коебуз. Ошол бата кабыл болобу? Эч качан болбойт. Денеге бир тамчы жинди суу киргенде канча күнгө чейин? Баракалды. 40 күнгө чейин батан кабыл болбойт. Тескерисинче ошол бата асманга көтөрүлө албай, ортодо калат дагы, ошол бата болгон жерде 40 күн каргап турат. Эми элестеткиле кыргыздын тоюн өткөн. Демек күнөө кимде экен? Өзүбүздүн. Бизге жумуш ордун өз жергебизде качан кайсы жылдары түзүп бере аласыз? Мен бере албайм. Эгер сиз өзүңүз түзбөсөңүз, сиз кантип түзөсүз? Сиз барып күрөшүшүңүз. Биз ушул маселени коюшубуз керек. 500 миңден ашык кыргыз бар деп атабыз, 3 эле шаарга шайлоо участкасын ачышат. Ага дагы барбайбыз.
Ага дагы барбайбыз эжелер. Кайдыгер. Мына Түркияда карап көрүңүздөр, 80 миллион калкы бар. Шайлоо башталганда, шайлоо болоордон бир жума калганда Канадан, Голландиядан, Германиядан, Россиядан бүт түрктөр учуп барат. Шайлоого катышыш үчүн барат. Эмнеге? Себеп Түркия шайлоого катышпаган адамды киши катары эсептебейт. Сен мамлекет муктаж болуп сени чакырганда, сен мамлекетке келбедиң, сенин дагы мамлекетке керегиң жок дейт алар. Шайлоого катышпаган кишини киши катары көрбөйт. Биз кайдыгербиз. Шайлоо участкасы өзүбүздүн көчөдө турса дагы, эртең менен туруп, бир айнек терезеден карап алабыз. Жамгыр жаап аткан болсо сек көрпөнүн ичине кайра кирип кетебиз. Кайдыгербиз. Күрөшпөйбүз. Сиз бийликке келип калсаңыз, Ош окуясын, Апрель окуясындагы күнөөлөрдү таап жазасын бересизби? Ушуну берем деген сайын ошол жака кыйындатып да менин жолумду. Бирөөлөр айтат, ун чыкпай туруп барып алып анан кийин көрсөтпөйсүңбү дейт. Анан суроо берип атсаңар кантип ун чыкпай? Бербей, жооп бербей койсом айтасыңар, коркту. Жаман кыйдырасыңар. Москвага куш келипсиз дейт, рахмат. Президенттик шайлоодо азыркы бийлик турганда таза шайлоо болбойт. Деги эле 25 жылдык эгемендикте таза шайлоо болбоду деп айтсак туура келет. Андай десек туура келбейт, себеп 90-95 жылдарында жакшы шайлоо болду. Ошондо эл аябагандай каттуу эледи. Электен өткөндөрү гана болду. Азыр эми эл элебей калды. Эмне үчүн Кореянын, Монголиянын тартиби менен шайлоо өткөрөбүз? Себеп ал кишиге ыңгайлуу. Менин интервьюларымды көрүп атасыңар да. Шайлоону БШК өткөрбөйт, Сарпашев өткөрөт деп атпайбы? ГРЭС өткөрүп атпайбы? Эми ал алыс кетпейт, ал өтө керектүү киши бар. Өтө керектүү. Мына биринчи вице-премьер болуп турганда ошонун фирмасы бир жылда 27 эмнени утуп турду, тендерди. Ошону изилдеди, бир ай убактылуу кызматтан кеттим деди, бир ай эс алды, келди кайра иштебеди. Ал өтө керектүү болот. Я. Депутат боло элек, сиз башка кишини айтып атасыз, ал башка. Бизде андайлар көп, жакшы кишилер. Сизден Сураныч Текебаевден итият болуңуз дейт. Неге? Неге? Аллахым буйруп насип кылып сизди Кыргыз элине падыша президент болушуңузга тилектеш. Рахмат. Сизден менин үмүтүм Кыргызстанда каттуу тартип орнотосуз деген Бекболот дейт. Кудай кааласа. Кудай кааласа. Адахан Кепсабаев, Аллахым ден соолук берсин. Сизге бийликке келсеңиз медицина тармагына кандай карайсыз? Кардиохирург Амирбек Мединов дейт. Медицина тармагына өзүнчө эмес, башкага өзүнчө эмес айттым го баягы. Биздин Кыргызстанга мен өзүмдүн долбоорум бар. 11 эле министрлик жетет. Премьер-министр, өкмөт деген жок, бизге кереги жок. Бүткүл эл тарабынан шайланган президент ошол өкмөттүн жетекчиси болсун. Болду, ошол жетет. Биздин Кыргызстанга 120 депутаттын кереги жок. 75-65 депутат жетиштүү болду. Биздин акчабыз жок мында. Ишенип коюңуздар, менин күчүм жетет ушуларды жасаганга. Бирок колдо бүгүнкү күндө курал жок. Эгер элестеткилечи, Чыңгыз Айтматов керемет жазуучу, калеми болбосо жазабы эле ушул романдарды? Жаза албайт. Мага дагы ошондой эле керек. Бул калем эле. Бул орок. Бул курал, ал даража эмес. Мен түшүнөм, 6 миллион кыргыздын эгер ошол жерге барып калсам, бир жумадан кийин болбогондо 3,5 миллиону сөгүп турганын дагы кулагым угуп турат. 1 жыл, 2 жыл каттуу сөгөт. Түңүлдүк дейт. Себеп оор жылдар болот, 1 жыл, 2 жыл. Анан 3-чү жылга барганда шүгүр деп калышыңыздар, иншалла ошол мүмкүн. Ушул күнгө жеткиле.
Мен дайым мисал келтирем да, Ельцинди мезгилиндеги Россияны караңыздар, Путинди мезгилиндеги Россияны караңыздар. Жеке инсандан көп нерсе көз каранды болот. Карап көрүңүздөр. Конституцияны 1000 жолу өзгөртсөң дагы турмушуң өзгөрбөйт. İnsanды өзгөртүш керек. İnsan. Кечээ да интервью берип атканда айттым мен. Дүйнөнүн жамын башкарып турган Сталиндин көзү өтүп кеткенден кийин жыртылып калган өтүгү менен аскер кийими гана калыптыр. Анан моундай квитанциясы калган. Энесине ай сайын жиберип турган акчасынын квитанциясы калган. Айлыгынан. Bir жеринде жазып коюптур. Апа, кечирип кой, бул айда ушунча акча гана жибере алам, башка жок деп. Мына падышанын кыла турган иши. Усубалиев чейрек кылым Кыргызстанды башкарды. Мен кече айттым. Bir өтүк оңдой турган күлкөсү бар ошонун. Масалиев 6 жыл Кыргызстанды башкарды. Bir нан сата турган күлкөсү бар ошонун. Жок. А бүгүнкүлөрдү карап көргүлө. Кече айтпадыбы? Этият болуң деген кишиге айтты. Ичи күйсөп туз жаласын, жолдун аркы бетине дагы бир хан сарай салып атам деп айтты го. Мен айткан жокмун го. Уктуңарбы ушуну? Уктуңар. Эй Алла. Быйыл президенттик шайлоо болсо өзүңүздүн талапкерлигиңизди коесузбу? Билбейм. Жок, коюш керек, эй, азыр. Азыр койгула дейсиңер дагы, койгондон кийин эмне бересиң дейсиңер да. Алихан Кимсабаев. Сый урмат менен рахмат. Карап көрөбүз, мен жана жооп бердим. Карап көрөбүз. Убагы келсин. Шайлоого катышасызбы? Жапаров менен Мырзахматов менен биригүүгө болобу? Ата журт менен бириkkендей дейт. Мен бүгүн кыргыз мамлекети үчүн, кыргыз жергеси үчүн өзүмдүн абийиримди, өзүмдүн напсимди өзүмө өзүм ээ болдум деген азамат, мен иштешем деген болсо менин кучагым ачык. Мен өзүм монда бир арыраак жигит болгонум менен ичиме мухит, океан бата турган эле көңүлүм бар. Баары батат. Тейине жараша батат. Президент болуп калсаңыз, мигранттарга кандай пландарыңыз бар деп. Мигрант деген сөздү жоюу планым бар менин. Мигрант деген сөз. Андай сөз жеке мен үчүн, билбейм сиздерге кандай болот. Менин кулагымды кесет ушул сөз. Мигрант дегенде же улут эмес, же эл эмес. Бир башка бир класста мигрант. Кыргызстандын өзүнүн баары мигрант, Бишкектин баары мигрант. Нарындан келген, Баткенден келген, Оштон келген, бүт баары Бишкектин тегерегинде. Баары мигрант, ички мигранттар. Сиздердин статусуңуздар бийигирээк. Сиздер эл аралык мигрантсыздар. Ушул сөздү жоюшубуз керек биз, мигрант деген. Кыргыз телевидениелерин көз карандысыз кылса болобу? Болбойт. Биз аң сезимибизди көз карандысыз кылмайынча телевидение көз карандысыз болбойт. Себеби ар дайым бийликтин сөзүн сүйлөйт. Туура. Ошону карабай коюш керек. Азыр Кудайга шүгүр, башка сайттар бар. Мен 2000-жылы айткамын, КТРди көрүү ден соолукка зыяндуу. Себеби кан басымың көтөрүлөт да. Кечке жалган. Деди деп айтты, деди деп атат, деди деп уктук. Кыргыз мекенчил Улуу Алмамет Анапияевдин сырдуу өлүмү ачылбай калды. Сиз президент болуп калсаңыз, кыргыз карапайым эмне үчүн эл душманы ачабызды, агабызды өлтүргөн, или заказ кылган кишиге или деген же деген да, же заказ кылган, же буйртма берген деген да, кишини таап бере аласызбы дейт. Биринчиден ошол күнгө жеткирсе Алла насип кылып. Бул эле эмес. Сиз билбеген көп кызык нерселер ачылат. Көп кызыктар бар. Ката болсо кечиресиз дейт. Кечиресиз. Мен Шерматов Абди Малик Мурза Имарович 78-жылкы. Себеби мен сиздин күйөрманыңыз, андай мындай айткандарыңыз болобу? Мен пландарыңызды уктум, мен да кошулам. Бирге күрөшөбүз сиз менен бирге дейт. Рахмат. Кадамжай районунан Ак Турпак айыл өкмөтү жаштары. Рахмат. Мен өзүм лично
адам топтойм сиз үчүн дейт. Рахмат. Абдылаким деген мырза жигит экен, рахмат.